Көргөндүн көөнүн буручу Ысык көл көлдүн сулуусу дегендей, мына урматтуу туугандар, өзүңүздөр көргөндөй биз Ысык көл облусундагы Кош көл айылына жайгашкан лагерге келип калдык. Бул жакта да жайкы курам курчу лагерь уюштурулган. Азыр биз инилерибиз менен, жаш өспүрүмдөр менен жолугуп, лагерь кандай өтүп жатат деген суроону алкаганда маектешебиз. Андыктан экрандан алыстабай туруңуздар. Лагерь очень нравится, здесь все добрые, учителя добрые, друзей много здесь, можно учиться хорошо здесь. Машалла, көлдүн жээгинде жыргап көл көчүп атасыздар, Ооба. Кандай болуп атат лагерь, бизге айтып бериңизчи? Баары жакшы, бул лагерь, бир айлык лагерь өтө жакшы экен. Биз бул жерде ынтымактуулукту, тарбияны, окушту, алдыга койгон максаттарга жетүүнү үйрөндүк. Бул жерде биз башка жерде жүргөндөрдө, мектепте жүргөндө деле бири-бирибиз менен келишпей кетип, бирок бул жерде 7 областтан чогулган балдар бар. Алар менен ынтымактуу болуп жүрөбүз. Тарбия жагын оңдоп. Ата-энеге кандай мамиле кылышты үйрөндүңүздөрбү? Ата-энеге мамиле кылышты үйрөтүштү, агайлар, устаздар үйрөтүштү. Ушундай ата-энеге ушундай жакшы мамиле кылышыбыз керек экен. Аны мурунтан билбептирбиз. Биз бул ата-энени сыйлоо керекпиз. Жана ата-энебиз көргөндө чуркап барып учурашып, ал-акыбалын сурап, жана аны учурашаарда колунан өпсөк ушунчалык бакыт экен да. Эненин колунан өпсөк бул өзүнүн жүрөгүн өпкөндөй болот экенбиз да. Эне ушунчалык бактылуу болот экен да. Мен Капарова Жылдыз Жолдубаевна. Ушул Кош көл айылында жайгашкан Келечек жайкы салуу лагеринин директору болуп. Биздин Келечек лагери көп жылдардан бери ушул балдар жаатында, өзгөчө балдардын жайкы мезгилде эс алуусу боюнча республиканын болгон бардык аймагындагы балдар үчүн жыл сайын эшигибизди ачып, ушу балдар ушу бизде эс алышат. Бизге келген күндөн тартып эле балдар менен иштегенге, балдардын өзү жүрүм туруму келген күндөн бүгүнкү күндө кадимкидей айырмасы бар. Себеп дегенде таалимди бир эле күндө, эки эле күндө бере калбайбыз го, бирок мына келгендерине канча күн болду. Кадимкидей кичипейилдиги, башында келгенде эки жакты карап эле айлананы карап, баягы таң калуу дегенде ошондой болуп аттı го. Азыр баары тең тим эле башын ээлип учурашкандары, анан эң башкысы көңүлдүү жүргөндөрү. Бизде спорттук оюндун бардык түрү өтүп атат. Ошол спорттук оюндагы балдардын маанайын көрүп мындай демек балдар ачылып, ошол өзүнүн курбалдаштары менен тең чогуу ойноп, ошентип атканын көрүп, биз дагы өзгөрүүнү ошол жаатында көбүрөөк байкап атабыз. Себеби келгенде мындай маанайлары пас балдар келди эле. Ошолорду азыр тим эле сонун болуп көздөрү күйүп калды да. Биз ошону аябай байкадык. Тарбиячыларга сөз жок. Күнү түнү ошончо баланы карап, түнкүсүн жана ачынып калган балдарды үстүн жапкандан баштаган күнүмкү тамак ашы, кирген чыкканы, жуунган, тазаланганы, кийим кечесине чейин карап атышат да. Анан булардын эмгеги чындап ат көтөргүз эмгек экен. Биз көрүп аябай таң берип атабыз. Кээде бир 60-тай баланы эле биз мындай управлять эте албай калабыз да. Ушунча баланы тизмектеп, тим эле шурууга тизгендей кылып кармап, бир тентек кылган, бир кыйкырган же катуураак сүйлөгөн баланы мен көрө алган жокмун да. Анан ошого мен ойлойм, ошо устаздардын, окутуучулардын эмгеги аябай чоң деп. Ошо телефон көп көрчүмүн. Азыр мен түшүнүп калдым да, телефондон пайда жок. Телефондон Free Fire ойночумун. Free Fire'ды мен түшүндүм да, Free Fire'дын зыяндыгын. Шайтан бизде азгырчу экен да. Аякта Free Fire деген оюн бар. Ал Free Fire оюн аяктан адамдарды өлтүрүп, бири-бирин өлтүрүп ойночу да. Ошонусунан биз өлтүргөн сайын бир башкача мындай кийим алчубуз да. Ошол кийим айынан биз мындай өзүбүздү кандай десем, Free Fire боюнча биз бай сезчүбүз да. Анан ошондуктан аны ойнобой калганыбыздан
мен түшүндүм да, мындай ал жок, жакшы эле экен да. Шайтан азгырчу экен. Демек сиз ушуга чейин телефон ойноп бир пайда таптыңызбы? Жок, таппадым. Телефонду таштоодочу? Телефон таштаганда, Кандай пайдалар таптыңыз? мен зрениям минус болчу, азыр мындай кичине оңоп келатат. Анан шайтан мурда азгырчу экен, ошонусун билдим. Мурунда мен ата-энеме жаман мамиле кылчумун. Мисалы? Жана айтканды укпай уф деп телефон көрүп, жанагындай үйдү жыйнабай, мишкейде чачап келгенде, жана үй чачылып турат жигечке. Анан бияка келгенден агайлардан жанагындай тарбия алып, жана кызматтарды кылып, көп нерсени түшүндүм. Ата-энеси шыйлаш керек экенин, жакшы көрүш керек экенин, алар менен жанагындай сөз кайтарбаш керек экенин түшүндүм. Ушул нерселерди түшүндүңүз. Башка чоң нерсе түшүнгөн экенсиз, Чоң рахмат ишиңизге келе. Мына урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп болгондой, биз инилерибиз менен маектештик. Кош көл айылында уюштурулган жайкы Куран курсу лагерь туурасында биз бүгүнкү чыгарылыштарда силерге маалымат бердик. Эң акырында биздин каналга талып коңгуроон баскан унутпаңыздар.